Ağı bir malumat 48. bette açsak berде kayсы bir doğurdu ayal zat жоопкер болгону муз барчын баяны деген. Мына 47. бетте турат. Ошондо аялдар өздөрү биригип, өздөрү жоого биз дагы чыгалык деген 47. бетин карасаңыз, ошондо аларды жетектеген Батма бүбү. Батма бүбү кийин Muz Barçın деген at менен тарыхта калган экен да. Бара келди деп карыялар чуркурап, аларга батасын берип, Батмы бүбүгө Muz Barçın деп ат коюп, элдин ичинен ыктыяры менен урушка чыгам деген келин кесектерди жыйып, 6 айгыча даярдык кылган деп аксакалдар батасын берген экен. Бул кайсы доордо? Жанагы тарыхта Amazonka ayalдар деген бар. Ооба. Amazonka ayalдар деген бар. Көрдүңүзбү? Кыргыздын кыз келиндери эркектер менен тең душманга бирге чыгып атпайбы? Каршы. Мына Фейлструп деген изилдөөчү 1925-жылы китеп чыгарган. Кыргыздарды кыдырып 5 жыл. Ошол жазып атат. Мен көрүп калдым дейт, эр сайышка эрлерден кийин аялдар түшүп 1925-жылы Өзү негизи агай мен ошол жерде сөзүңүзгө кыстара кетейин. Фейлструп бул атайын кыргыз элинин улуттук баягы каада салты, оюндары, спортивный оюндардын баарын изучать эткен да. Ооба. Анан бул боюнча атайын илимий изилдөө жасап туруп, анан кийин кайсыл оюндарды калтырыш керек да, кайсыл оюндарды тыюу салыш керек. Ооба. Себеби баягы улуттун баягы патриоттук же болбосо жанагындай рухун, духун көтөрө турган оюндардын баарын тыюу салышкан да. Европада рыцарьлар Найса менен сайышканда бул 17-кылымда токтогон. А кыргыздар 20-кылымдын башында эркектер эмес, аялдар ер сайыска түшүп жүргөн. Бул Кызыл Суу кыргыздарында бул нерсе акыркы 60-жылдарга чейин эле уланып келген экен. Баягы найзанын башындагы учу жок, учуна баягы томпок жасап коюп туруп, жана перчатка, боксерский перчатка. Анан кийин ошо менен келип туруп, анан баягы ат үстүнөн сайып түшүрүшкөн да. Демек, жоокерлик дух, жоокерлик маанайда аялдар дагы эркектер менен тең-бетең. Ошон үчүн көп элдер айтып атат, бул кыргыз жоокер эл. Кыргыз жоокер эл. Булар турмуш ушундай деп. Бул мынау жерде Санжыра далилдегени Амазонка деп атат, анан кыз сайкал билесиз да. Ооба. Кыз сайкалга азыр барабыз. Берде жазылыптыр кенен келсе. Кыз сайкал анан Манас атабыздын карындашы Кардыгач дагы жоокер болгон да. Бирок ал жөнүндө аз эле айтылат, бирок Кардыгач дагы Саякбайда бар, Сагынбайда деле бар Кардыгачтын кийин Жарманас калып берген карындашы тууралуу.